Сатып алдым. Ал жерде эмне коррупция бар? Сатып алалар, мен сатып алалар. Мындайда суга жерлер бетон менен тосулуш керек, тосулбаш керек. Азыр чогулбагыла. Териштир эле азыр. Кара Суу районунун Шаркай өкмөтүндөгү 7 гектар айыл чарба багытындагы жерде курулуш жүрүп жатат. Гектарлаган үлүш жерди жеке ишкер сатып алган. Бүгүнкү күндө жердин чегин бойлой цемент куюлуп, айлана тегереге тосулуп баштаган. Мындан улам активисттер жана элдик курултай делегаттары сугат жерге курулуш жүрбөсүн деген талап коюп жатышат. Ушул жерге бирөөлөр сатып алыптыр бул жерде. Өзүн каалагандай кылып, биз мына ачык эле айтып коем, жерде өтө эле мыйзам бузуулар бар. Өз билемчилик бар. Аягында болуп атат. Буну азыр биздин талабыбыз жерди мурун калыбына келтирүү. Мына бетондор бар алыныш керек, жер айдоого өтүш керек, эгин эгилиш керек бул жергечи. Анан бул жерге эч кандай капиталдык курулуш курууга эч кимдин акысы жок. Анан кийин айыл өкмөт эмне кылып атат? Жерде мынантип курулуштар башталып атат. Ушундай болуп атат. Анан буга окшогон жерлер толтура. Бардыгы жерде эле ошол каерде бош жаткан жер, бир жерде сатыла турган жерди издеп эле жүрөт баягы. Жерге тойбогондор. Анткени мыйзамда айыл чарба багытындагы жерге курулуш жүргүзүүгө тыюу салынган. Бул талапты сактабай, жеке ишкер мыйзам бузуу менен курулушту баштаганын айтышат. Ушул тапта жердин категориясы айыл чарба багытында турат. Буга байланыштуу сугат жерди калыбына келтирүү керектешет. Бул объект эмес, бул элдин чек экен. Неме, үлүш экен. Ал үлүштү сатып алышыптыр. Мына 7,5 гектар бул 10 чакты адамдын үлүшү да бул. Эми балдарынын ырысын курутtu жер саткандар. Бирок сатканда мындай объектлерди курушка мүмкүнчүлүк бербеш керек акимдер. Айып ошондо, күнөө ошолордо болуп атпайбы? Фундамент бул капиталдык курулуш болуп эсептелинет. Айыл чарба багытындагы жерлерге капиталдык курулуш кылган мүмкүн эмес. Эгер анын категориясыны өзгөртпөсө. Айыл өкмөт башчысына билдирүү катыбызды бергенбиз 26/04/2023 жылы. Ушул жерде курулуш курууга даярдалып атат, көзөмөлгө алып коюңуз деп туруп. Үлүш жерлерди сатып алган жеке ишкер Жанарбек Молобеков ал 19 кожолуктан 7 гектарга жакын жер аянтын сатып алган. Эми бул жерге логистикалык борбор курууну көздөп жатканын айтууда. Буга байланыштуу жердин багытын өзгөртүүгө документтерин да даярдаган. Ал эми үлүш жердин айланасындагы бетон жол чекесин бекемдөө үчүн гана курулуп жатканын жөө келтирди. Анан бул жерде эч кандай азыр мыйзам бузуу болгон жок. Мен жерди сатып алдык, биз сатып алып туруп азыр ошол трансформация кылып, жердин багытын өзгөртүп туруп, анан ушул жерге андан кийин гана ошо жергиликтүү бийлик менен макулдашып туруп, ушул ишкана ачалы деген ойдо сатып алып, ушундай азыр документтерин даярдап атабыз. Ал эми мына жерде мыйзамсыз курулуш болду дегени көрүп атасыздар, ичинде эч кандай курулуш жок. А бул чекесиндеги бетон болсо, бул жолду, бул жакта турган жолдун чекесин бекемдөөчү гана бетон бекемдөө максатында гана курулду. Бул үстү засыпка болуп, ушул жол кеңейтилет да болгону. А негизинен ушул менен территориянын ичинде курулуш башталды элек. Сөз болуп жаткан айыл чарба багытындагы жерге Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары да барды. Анда тиешелүү кызматтарда жерине барып курулушту убактылуу токтотуу чечимин чыгарды. Үлүш жердин жеке ишкерге сатылышы жана аткарылып жаткан иштердин мыйзамдуулугун текшерүү үчүн атайын комиссиялык топ түзүлдү. Эми анын жыйынтыгына карап чечим чыгарылат. Курулушту токтоттурдук азыр баарын. Токтоттурдук, комиссия өзүнүн ишин баштайт. Комиссиянын корутундусу менен ошол биз чараларды көрөбүз. Учурда бул боюнча Кара Суу райондук прокуратурасы териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Эске салса, Кыргызстандын бардык аймагында жер маселеси корч. Мыйзамсыз отурукташып, жайыт жерлерге турак жай куруу алгандардын катары калың. Мындан улам буга чейин үй курулуп калган жерлер конуш категориясына өткөрүлүп, жер мунапысы жарыяланган. Алмагүл Эрке, Байгызы Бектурмойдунов, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.